Ал эми урматтуу мекендешим, жашооңузду өзгөртө турган 3 аят тууралуу. Биринчиси эле Аллах Таала кереметтүү Куранда суу менен жашоо бердик дейт. Суу ичишиңиз керек. Денеңизге кеткенге жараша суу ичишиңиз керек. Суу ден соолук. Бүгүн натуральный деген ал химикат деген. Коробкаларда, баягы бакалашкаларда ар кандай сокторду, шириндиктерди, суларды сачат. Булар туруш химикат. Бир дагы немеси жок табияттан. 100% натуральный дегенде 10% натуральный болушу мүмкүн. Натуральный эмес. Ал бүт химикат зыян. Ден соолугуңузду өлтүрөт. Эмне үчүн көбү семирип кетип атат? Семиздик оорусу пайда болуп атат. Чоң аялдарды байкасаңыз, кичине турмушка чыккандан кийин эле семирип кетип атат, ишип кетип атат. Бүт оору деген ал. Бул оору, урматтуу мекендешим. Андай нерселерди кылбаш керек. Суу ичиш керек көбүрөөк. Суу менен жашоо бердик дейт. Ким болбосун. Келген коноктор, мисалы башка жактардан кээ бир досторубуз келет, тааныштарыбыз келет. Алар келген учурда Кыргызстан бейиш деп кадимкидей сүйүнөт, карайт. Агып жаткан дарыяларга, тоолорго, башкаларга чыккан учурда кадимкидей сүйүнөт алар. Аккан дарыя барбы, аккан суу барбы деп. Бул бейиште болуш керек эле го деп. Ошондуктан суунун кадырын билишибиз керек. Бүгүн электр энергия жок, свет жок, башка жок, жашай беребиз, бирок суу жок, биз өлөбүз. Баягы сууду мынтип ачып жапкан темирлер табылат. Темир табышыбыз мүмкүн, бирок сууду таппай калабыз. Ошондуктан темир сынса сынсын, бирок сууду өлчөп иштет деген. Сууду ысырап кылбашыбыз керек. Ал эми экинчиси жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Дасторконубузду карасаңыз, түркүн түстүү тамактарга толуп кеткен. 3-4 түрдүү салаттар бар. Адам башына 1000 сомдук нерселерди коет, бир жерге конок болуп барып калсаңыз. Не кереги бар? Мынча ысыраптын не кереги бар? Чындыгында бул кайсыл дин эмес. Жөн адамгерчилик жактан карасаң да туура эмес да бул ысыраптарчы. Не кереги бар булардын? Мынча тамак ден соолукка зыян. Бул тыгылып өл дегенди да ал. Ачыгын айтканда. Анча тамак жеп алып береке таппайсың. Ооруйсуң. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Ашказан бул эң жаман идиш. Идиштер бар го, баягы челек деп коебуз, тазик деп коебуз, тагара деп коебуз, нагара деп коебуз, айырмасы жок. Кандай идиш болбосун, идиштердин эң жаманы тамак менен толгон ашказан. Мусор менен толгон челек эмес, тамак менен толуп калган ашказан болуп эсептелет. Ашказандын 3 бөлүккө сууга, абага, анан тамакка эң аз жешибиз керек. Жегенде той болбаш керек. Бирок өтө дагы ач калып жүрө бербеш керек. Үчүнчүсү түндү жамынып жата турган лыбас кылдык дейт. Жамынып жата түн уктоо үчүн берилген. Бүгүн мынтип шаарды эмес, айылды да карасаңыз 10-10 болуп группа болуп жаштар жөн эле жүргөндөн көп болуп каласыз да. Колунда бир нерсеси болсо эле макул эле. Колунда бүт сигарети, колунда бүт туура эмес нерселери. Эми жакшы бир иштин артынан жүргөн болсо дагы макул дейт элеңиз. Же дискотека, же бир нерсеге кетип калган болот. Бул нерселер туура эмес. Жаштыкты канемет билдедик. Түндү уктоо үчүн түндү укташ керек. Аны кээ бир эркектерге түшүнбөй каласың. Баягы чындап эркек кылып жараткандан кийин эркек болуш керек да эркек киши. Чачтарды өзгөчө кылып, назик болуп өзүнчө, башкача болуп дагы. Баягыдай бирдекелерди тагып, андай нерселер кереги жок. Бул нерселерди чизип колдорго эркек боло албасаң, кыз болоюн деп атат да ал. Жок, аны кереги жок. Баягыдай актерлордон, Жекчан, Жүмпиев, дагы Непиев ошолордон үлгү алганды токтотуш керек.